Нарындын Жумгала районунун Байзак айылында жашылча жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана ачылды. Анда айыл тургундары алып келген жашылчаларды консервалап, кышка даярдап беришет. Бул үчүн керектүү заманбап жабдыктар коюлган. Кол күчүн көп талап кылбастан кыштын камылгасына ыкчам даярдык көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ишкананы түптөө үчүн чет элдик долбоор аркылуу каражат бөлүнүп, жалпы 960 миң сом сарпталган. Имаратты болсо айыл өкмөт чечип берип, ичи тышы толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ишкана элеттик кыз-келиндерди жумуш орду менен камсыздап, айылдыктардын тиричилигин жеңилдетүү жана жакырчылыкты жоюу максатында түптөлгөн. Сентябрда уже салат мезгили башталат. Бул казан негизи ошо варочный казан деп аталат, кайнат үчүн. Ошо салат варенье кайнатканга ылайыкташтырылган. Анан айыл жергесинде вареньени азыр өздөрү эле азыраак көлөмдө жасап алгандыктан варенье менен алектенген жокмун. Керектүү эле жанагы салаттарды кайнатып, бир чыкканда 60 литр чыгат. 1 саат кайнатылат. Ошо 60 литрда анан эме кылабыз. Жабабыз, анан заказдарды беребиз да.